Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Баштай турган сабагыбыз бул фикх илими тууралуу. Менимче кээ бир адамдарга бул илим жаңыдан тааныш болушу ыктымал, ошондуктан кичине болсо да ушул илим жөнүндө айта кетели. Фикх деген араб тилинен алынган сөз, бул арабча сөз. Бизче фикх деген тил жагынан карай турган болсок, түшүнүк дегенди билдирет. Бир нерсени адам түшүнгөн болсо, ошону факиха деп айтат, мисалы түшүндү деп. Бул тил жагынан алынганда. Шариаттагы түшүнүк болсо, шариаттагы жалпы түшүнүк болсо, шариат илиминде амал менен биргеликте алынган илимди фикх деп айтат. Мындайча айтканда, бир адам шариаттагы бир кайсы бир өкүмдү билип туруп ошого амал кылган болсо, ошону фикхын алыптыр, факиха муну түшүнүп ошого амал кылыптыр деп айтат да. Бул шариаттагы жалпы түшүнүк. Демек, мунун ичине шариат илиминдеги бардык илим түрлөрү кирет. Хадис илими, акыйда, фикх жана башкалар. Ким кайсы маселеде тафсирде болобу, бир аятты түшүнүп, же пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисин түшүнүп, ошого амал кыла турган болсо, шариат талап кылгандай, шариаттын эрежеси менен, ал ошо маселеде факих болду, ошону түшүнүп, ошону амал кылды дегенди билдирет. Анан ошо фикх, биз өткөн аткан фикхтин атайын ошо илимдин өзүнүн терминдеги аталышы бар да. Мисалы, ислам дининде көптөгөн илимдер бар да. Акыйда илими, хадис, тафсир, ошого окшогон, же болбосо тил илими. Ошондой эле фикх деген атайын өзүнчө илим бар. Ошол илимде, ошо фикхтин атайын, мындай айтканда, ошол илимдеги алымдардын ортосунда, алардын түшүнүгүндө атайын фикх илиминин өзүнүн термини бар да. Ал кандайча түшүнүк? Ал мындайча айтканда, жөнөкөй сөз менен айтканда, шариаттагы амалга байланышкан өкүмдөрдү жеке жана кенен түрүндө далилдери менен үйрөнүп билүүнү фикх деп айтабыз. Биздин шариятыбыз өтө кенен, өтө чоң, адамга керектүү болгон баардык нерселер ичине камтыган да. Мисалы, адамдын ишенимине байланыштуу акыйда деп коебуз, идеологиямыз орусча айтканда. Ошого байланыштуу маселелерди камтыйт, эң негизги болгон. Бул жашоодогу Аллах субхана таала менен болгон мамиле, башка адамдар менен болгон, адамдардын бири-бири менен болгон мамилеси, керек болсо айванаттар менен болгон мамилеси, жашоодогу мамиленин, укуктардын, милдеттердин баарын ичине камтыйт да. Иши кылып, адам баласы бул жашоого Аллах субхана таала ибадат үчүн жаратты да бизди. Алла таала Куранда айткандай, мен жиндер менен адамдарды өзүмө ибадат кылуулар үчүн жараттым деп. Демек, биз бул дүйнөгө ибадат үчүн жаралганбыз. Анан ошол ибадатты аткарыш үчүн Аллах субхана таала өзүнүн шариятын түшүргөн да. Шарият анан жашоонун баардык жагын өзүнүн ичине камтыйт. Мынан ошол шариаттын ичинде биздин жашообузда адамдардын ортосунда мамилелер бар, укуктар бар, милдеттер бар. Анын алдында адам баласы жана Кудай Таалага сыйынып ибадатты аткара турган, кулчулук кылуу ибадат түрлөрү бар. Мына ушунун баары тең фикх илимине камтылган да. Биз Алла Таалага кантип сыйынабыз? Алла Таала мисалы намазды буйруган, зекетти буйруган, орозону, ажылыкты бизге милдет кылган. Ошолорду биз кантип аткарабыз? Кантип ибадат кылабыз? Алардын шарттары кандай, эрежелери кандай, алардын түркүктөрү кандай, негиздери кандай деп, ошол нерселерди жеке кенен түрүндө айтылган далилдери менен түшүнүп окууну ошону фикх дейт да. Мына ошол жана ибадатка айтып кеттик, ошондой эле адамдардын милдеттери бар бул жашоодо. Мисалы, үй бүлөгө нафака кылуу милдетине, бала тарбиялоо, балдарын чоңойтуу, укуктар бар, аял эркектин укуктары, мамилелери бар, соода сатык, нике мамилеси, мурас калтыруу мамилеси, ар кандай жашоодо да талаш тартыш болуп калат, сот маселеси, мына ушунун баары тең фикх илимине камтылган да. Деги эле адам баласынын кандай мамилеси болбосун, кандай милдеттер болобу, кандай укуктар, ушунун баарын фикх илими үйрөтөт. Ошону деген аалымдар өзүнчө китеп бетине түшүрүп, фикх илими деп атап койгон. Биз ошонун башынан баштап аалымдар кандай тартипте жазып кетишкен болсо, ошол тартипте иншалла кыскача элге түшүнүктүү кылып өткөнгө аракет кылабыз. Албетте, бул илимдин шарапаты өтө чоң. Анткени мына өзүнүн аныктамасында айтылып тургандай эле, адам баласы Алла Таалага кантип сыйынат, ибадатын кандай аткарат, ибадаттын кандай түрлөрү болбосун.
кулчулукту кандай кылат, шариятта буйрулган буйруктарды кантип аткарат, ушунун баарын далили менен үйрөтүп, туура Алла Таалага сыйынганды үйрөтөт. Андан кийин мамилелерди үйрөтөт. Кайсы нерсе адал, кайсы нерсе арам, кандай мамиле кылыш керек, өзүнүн адам баласынын укуктарын үйрөтөт, милдеттерин үйрөтөт. Жашоодогу мамилелерди, соода сатык, нике, мурас, осуят кылуу деги эле көп баардык илимдердин ичине камтып үйрөтөт. Ошондуктан бул мындайча айтканда адам баласынын жашоосунун баардык бөлүгүндө керектүү илим да. Баскан турган сайын биз ушул илимге муктажбыз. Ошондуктан жердин кайсы бетинде болбосун, кайсы заманда болбосун, баардык алымдар ушул илимге көңүл буруп, ушуну элге жайып үйрөтүп кетишкен. Анткени адамдардын көпчүлүгү ушул илимден сурайт, ушуга көп муктаж болот. Албетте акыйда илиминин баягы баалуулугу чоң, ал негизги илимдин бири. Бирок адамдар суроо кылганда, үйрөнгүсү келгенде, илимдүүлөр кайрылганда ошо фик жагынан көп кайрылышат. Анткени жана айтып кеткендей, бул жашоого тиешелүү нерсе болуп атат да. Ошондуктан биз дагы ошол нерсени сөзсүздө үйрөнүшүбүз керек. Өзүбүз үйрөнүп, ошого амал кылып, жакшылап билип алып, анан башка адамдарга жеткиришибиз керек. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берсин. Андан кийин сабагыбызды баштасак, негизинен эле ошо фик илимин жазган, ошо менен алек болгон алымдардын адатында ошо фик илимин баштаганда эле ошо ибадатка, Кудай Таалага кулчулук кылуу, сыйынуу темасында башташат. Анан сыйынуунун ошо ла иляха иллаллах келмесинен кийинки эле эң негизги сыйынуу болгон бул намаз. Кудай Таалага 5 убак намаз окуп, биз Алла Таалага жалдырап сыйынабыз. Намазды биз дааратсыз аткара албайбыз. Намаздын ачкычы бул даарат. Даарат бул тазаланууга кирет. Ошондуктан ушу фик илиминин алымдары эң биринчи эле алгач баштаганда эле тазалануу китеби деп тема коюшат. Китабу тахара деп коет. Тахара деген тазалануу дегенди билдирет. Эмнелерден тазаланабыз? Ошо шариатта тыйып салган нажас деп айтылган нерселерден денебизди, кийимибизди, ошого окшогон нерселерди тазалап, ибадатка даярданабыз. Жана ошондой эле Аллах субхана таала кээ бир ибадаттарды аткарганда тазаланууну шарт кылган суу менен. Ошентип сууну биз колдонуп, Аллах субхана таала ибадат кылыш үчүн ага да даярданабыз да. Нажасты кетирип даярданабыз. Жана ошондой эле нажас жок болсо деле Алла Таалага ибадатты аткарыш үчүн тазаланып даярданабыз. Мына тахара деп ошол темадан башташат да. Тазалануу темасынан башташат. Анан эми биз тазалануу деп айтып кеттик. Анан бул тазалануу эң негизинен суу менен болот. Суу менен болгондуктан кээ бир алымдар ушу фик илимин, ушу тазалануу китебин баштаганда эле ушу суунун өкүмдөрүн айтып биринчи башташат да. Кээ бирөөсү түзмөсүз даараттын өзүнөн эле баштап кетет. Анан негизинен суу даарат алганга эң негизги каражат болгондуктан биз ошо сууну өкүмүн иншалла бүгүн баштап өтөбүз. Мына жогоруда айтып кеткендей, бул тазаланыш үчүн, Аллах субхана таалага ибадат кылыш үчүн, кулчулук кылыш үчүн, денебизди, кийимдерибизди жана окуган жайыбызды нажасаттан тазалаш үчүн суу керек болот. Жана ошондой эле ибадаттын өзүн аткарыш үчүн дагы денебизде нажасат жок болсо дагы тахара маанавия деп коет. Суу колдонуп да тазаланып, мисалы даарат алып даярданабыз да. Демек суунун маанилүүлүгү өтө чоң. Биздин динибизде керек болсо адамдын жашоосунда эле бул суунун маанилүүлүгү өтө чоң. Анткени суусуз жашоо болбойт. Ошондой эле биздин ибадатыбызга дагы, Кудай Таалага кулчулук кылганыбызда дагы суунун орду өтө чоң. Ошондуктан биз суунун өкүмдөрүн жакшылап түшүнүп билип алыш керек. Албетте Аллах субхана таала бизге сууну чоң неамат кылып берген. Ошол суу аркылуу адамдар жашасын жана ибадаттарына пайдаланышсын. Ошондуктан Алла Таала Куранда айтат: "Ва анзална минас самаи маан тахора", биз асмандан таза суу түшүрдүк деп бул жаанда айтып атат. Демек, бул Аллах субхана тааланын бизге түшүргөн суусу. Суу ибадатыбызда өтө чоң негизги керектүү болгон каражат болот. Эми баарыбыз билгендей эле суунун түрлөрү көп, туурабы? Суу эми бир аталыш, бирок ар кандай суулар бар. Мындайча айтканда, чыга турган жери ар кандай болгон суулар бар. Мисалы, дарыянын суулары, деңиз, океандын, булактын, сайдын же кудуктун ушундай суулар бар. Ошолор кээде таза болот, кээде таза эмес болот, кээде өңү өзгөрөт, кээде жыты өзгөрөт, же даамы өзгөрөт дегендей. Анан ошону кантип колдонобуз, кандай убакта колдонот, кандай убакта колдонулбайт деген маселелер бар. Ошонун баарын биз жакшылап үйрөнүп алышыбыз керек. Мына айтып кеткенде эле суунун түрлөрү көп. Мына ушу негизги эреже ушу суунун өкүмүндө.
кандай суу болбосун бул таза деп эсептелинет. Мейли жанагындай океан, дарыя, деңиз, булак, сайдын суулары, кудуктун суусу болбосун, жерден чыгабы, кандай болбосун, ушунун баары негизги эреже суунун өкүмүндө бул таза болуп саналат. Анткени Алла Таала айтып атпайбы: "Анзална минас самаи маан тахура", биз асмандан таза суу түшүрдүк деп атат. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Абу Саид аль-Худри деген сахаба риваят кылган хадисте, бул Абу Дауд, Тирмизи жана андан башка хадис булактарында келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Чындыгында бул суу таза, аны эч бир нерсе нажас кыла албайт" деп атат. Демек суунун негизги өкүмү бул таза, кандай суу болбосун. Биз ушул негизги өкүмдү карманабыз. Качан гана ал суу нажасат менен өзгөрүп кетмейинче, кандай өзгөрүүнү иншалла түшүндүрөбүз. Ошо анык болмоюнча биз сууну таза деп карманып билишибиз керек. Демек мындан бир маселе чыгат. Адам баласы бир идиште бир сууну көрүп калып, өңү анча мынча өзгөрүп же башкача болуп калса, ошо нажас деп шектенбеш керек да. Ага көңүл бурбаш керек. Нажас экени анык болбоюнча. Анткени ошо шекке байланыштуу башка өкүмдөрдү айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мисалы, намазга байланыштуу бир маселеде айткан. Бул Бухари, Муслимде келген хадис. Бир адам келип пайгамбарыбызга ошо намазда турганда ичимде дааратым сынгандай болуп кетет, эмне кылам деп арызданып келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Кимде ким намазда туруп ошо ичинде бир нерсе боло турган болсо, үнүн укпайынча же жытын жытамайынча намаздан чыкпасын" деген. Мындайча айтканда, адам баласы намазда турганда даарат сындыра турган жел чыгып кетмейинче, ошо чыкканын же жыт менен же үн менен аныктамайынча намаздан чыкпасын деген да. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал адам даарат менен турган намазга, ошо алган дааратыңды шек менен бузба. Качан гана жанагындай кыйм менен анык ишеним, анык тактоо менен гана намаздан чыксаң болот деп өкүм берип атат. Ошондой эле биз кандайдыр бир сууну таап кала турган болсо, ага шектенбешибиз керек. Суу бул таза нерсе, аны эч нерсе нажас кыла албайт. Нажас качан болот, аны азыр айтабыз. Мына ошого чейин биз ошол нажас деп аныктамайынча биз аны колдоно берсек болот. Эми экинчи маселе, ошол суулар негизги эреже айттык, суу бул таза болуп саналат. Суунун кандай түрү болбосун дедик, аны менен даарат алып, жуунуп, тазаланып колдоно берсек болот. Эми суу ошо качан нажас болот? Суунун 3 нерсесинин бирөөсү өзгөрө турган болсо, ошондо гана нажас болуп саналат. Ошо эмне менен ошо нажас нерсеге аралашып өзгөрсө, ошондо гана нажас болот. Даамы же жыты же өңү бир нажас нерсеге аралашып, мисалы, бир заара деп коелу, эти желбеген айванаттын заарасы мененби, же болбосо адамдын заарасы мененби, же кан аралашып кеткен болсо, мисалы идиште турган бир сууга, анан ошонун жыты өзгөрүп кетти, же өңү өзгөрүп кетти, же даамы өзгөрүп кете турган болсо, анан ошондо гана мына нажас менен аралашты, мына жыты же өңү же түсү же даамы өзгөрүп кетти, нажас болуп кетти, ошондо гана нажас деп эсептейбиз. Бул маселеде алымдардын ортосунда талаш жок. Ибн Мунзир деген чоң алым, бул алымдар ошо бир ооздон кабыл алынган ой деп айткан. Демек биз эмнени билдик? Суу качан нажас болорун билдик. Кандай суу болбосун, нажас нерсеге аралашып, анан ошондо аралашуунун натыйжасында даамы же жыты же өңү өзгөрүп кете турган болсо, ошондо гана нажас болуп эсептелет. Эми бул көбүнчө булар эмне жанагындай идиште турган, токтоп турган, туруп турган сууларга гана тийишет. Эми агып жаткан суу көп учурда ал нажас аралашса деле агып тазаланып жок болуп кетет. Бул көбүнчө ошол жанагындай туруп турган сууга тийишелүү. Анан агып аткан, мисалы, арыкта, сайда, дарыяда агып аткан сууларга нажас косулса деле тез эле тазаланып кетет да. Ошондуктан көп учурда ал суу таза болуп саналат. Аны эч бир нерсе нажас кыла албайт. Болсо да убактылуу болуп тез тазаланып кетет. Туруп турган суу жанагындай нажаска аралашкан болсо өзгөрүп кетиши ыктымал. Анан адам баласы ошону тактап туруп, анан ошого жараша амал кылат. Анан мына суу негизинен таза дедик, нажас аралашып, ушу 3 нерсесинин бирөөсү гана өзгөрсө, ошондо гана нажас болот дедик. Мунун натыйжасында биз кийинки маселени өтөбүз, бул суунун түрлөрүн өтүп атабыз. Демек суу 2 түргө бөлүнөт. Же таза суу, же нажас суу деп. Таза сууну айтып кеттик, жана суунун баардык түрлөрү, жана ошо нажас нерсе аралашып, натыйжасында 3 нерсесинин бирөөсү өзгөрмөйүнчө таза деп эсептелине берет деп. Эми нажас суу кайсы болот? Нажас деген, аны муну түшүндүрө кетейин кыска. Нажас деген шариатта колдонгонго болбой турган нерсени, тыюу салынган нерсени нажас деп коет. Ибадатты буза турган,
ибадатка тоскоолдук боло турган нерселер нажас дейт. Мисалы адамдын заарасы, жаңы, кан, ошого окшогон нерселер да. Булар нажас болуп саналат. Демек суунун биринчи түрү мына таза суу деп кеттик, муну тахур деп коебуз. Экинчи нажас суу дедик, эки бөлүктөн турат. Же суу таза болот, же нажас болот. Таза сууну биз ибадатка колдонобуз, башка нерселер жууганга, тазалаганга колдонобуз. Нажас сууну колдонгонго болбойт. Мына ошону билип алыш. Демек суунун эки түрү бар. Андан кийин эгерде бир адам баласынын денесиндеги кийими, отурган орду, намаз окуй турган орду нажаска аралашып калса, кантип тазалайбыз? Кантип тазалаганда ал тазаланат? Мисалы, кийимге бир нажас нерсе жууп калган болсо, биз аны жууп кетирип койсок, ошо нажас кетсе эле болду, тазаланды деп эсептелинет. Аны 3 жолу же андан көп жолу жууш шарт кылынбайт. Эгерде бир жолу жуусак деле тазалана турган болсо, ал тазаланды деп эсептелет. Эгерде бир жууганда тазаланбаса, 2 же 3 жууганда тазаланса, андан да көбүрөөк жууп тазалайт. Бул жана жуулуп жууганга, мында сыкканга мүмкүн боло турган нерселер жөнүндө айтып атабыз. Эгерде мисалы жерге нажас жууп калган болсо, мисалы бир намаз окуй турган жерге же мечиттин ичине бир заара же заң түшүп калган болсо, бирөө келип мисалы жаш бала же балагатка жетерээк бир бала заара кылып койду десе, кантип тазалайбыз мисалы жерди? Ошол жерге сууну куюп коюу менен ал тазаланат. Эгерде заң болуп кала турган болсо, аны алып туруп, калган алууга мүмкүн болбогон нерсени суу куюп тазалап кое беребиз. Мындай учур ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында болгон. Мечитте отурганда бир ошол чет жакта жашаган кишилердин бири, Араби деп коет, ошол адам келип эмне кылат? Заара кылып салат. Заара кыла баштаганда мечиттин ичине жанындагы сахабалар ошол адамды мына катуу тарбиялаганга умтулушуп, катуу мамиле кыларда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйып коет, жөн койгула заара кыл деп. Анан ал адам заара кылып бүтүп келгенден кийин пайгамбарыбыз айтат да, бул деген Аллах субхана таала сыйына турган жер. Бул жерде мындай заара кылган болбойт, муну таза сакташ керек деп ушундай мааниде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Анан айтып туруп, суун алдырып келип, анын үстүнө куюп тазалап коет. Бул жерде да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мээримдүүлүгүн, даанышмандуулугун байкап атабыз. Анткени ал адам илимсиз, жахил адам болгон. Эгерде аны катуу кайтарып коюшканда, мүмкүн динден кайтып же динге кирбей коюп, анан ошондон эле чочуп кетип, аларга жооп кайтарам деп бир жерге заара кылбастан көп жерге заара кылып, көп жерге чачыратып коймок. Ошонун баарын эске алган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы мамиле кылып, аны динге тартып, жакшы таалим берип кетти. Мына ошентип биз жерди дагы ошондой сыгып жууганга мүмкүн болгон нерселерди суунун үстүнө куюп тазалап кое беребиз. Андан кийинки маселе, мисалы бир адамдын кийимине ошондой эле нажас нерсе жууп калды дейли. Анан ошол нажас нерсени суу менен гана кетириш шартпы же шарт эмес? Мунун жообу суу менен кетириш шарт эмес. Кандай суюктук болбосун, ошол нажас нерсени кетире ала турган суюктук болобу же башка нерсе болобу, ошол нажасты кетире турса, ал тазаланды деп эсептелет. Бул нажасты кетирүү жагында. Ошондуктан сөзсүз түрдө суу талап кылынбайт. Анткени шарият нажастын кетишин талап кылган. Демек нажас кете турган болсо, биз демек биз шариаттын талабын аткарган болобуз. Ошондуктан нажас тазаланды болуп эсептелинет. Анткени азыр суудан башка дагы кетире турган нерселер бар да. Суудан башка нерселер менен дагы нажастарды тазалап койсок болот, эгерде ошол нерселер, башка каражаттар нажасты кетире ала турган болсо. Ибадат жагында болсо, мисалы даарат, гусулда сөзсүз түрдө суу керек. Башка нерсени колдонгон болбойт, суунун өзүн гана колдонуп биз даарат алып гусул кылышыбыз керек. Эгерде суу табылбай калса, таяммум деген топурактын чаңы менен ала турган даарат бар. Ал өзүнчө тема, иншалла убагында дагы өтөбүз. Андан кийинки маселе, жана биз башында айтып кеттик, суунун ар кандай көп түрлөрү бар. Анан суу жанагындай нажас нерсе менен аралашып анык болмойчу ал таза болуп эсептелинет. Анан биз эми жашообузда көрөбүз да, тоодо болобузбу же айылда болобузбу же башка жерде болобузбу, кээде таза сууга башка бир таза нерселер аралашып, анын өңү же жыты деле өзгөрүп калышы ыктымал, анча-мынчачы. Же болбосо суу акпай тура берип, жанагындай балыр, салыр деген өсүмдүктөр менен аралашып, кичине башкача жыт берип, же өңү өзгөрүп кетиши ыктымал да. Мисалы тоодон түшкөн сууну кээде көрүп калабыз, жаанын кесебетинен, жаанын себебинен өң өзгөрүп ылайы болуп калат. Же болбосо
жанагындай суу төрө берип балдар аралашып, же болбосо сууга бир таза нерсе түшүп кетип чаңдап калып бозоруп калат. Эгер айтор сууга бир таза нерсе аралашып калса, ал суу деген атынан чыгарып, ал суу деген өкүмдү жокко чыгарбайт. Ошо суу бойдон кала берет. Болгону анын түсү же анча мынча жыты таза нерсе аралашып өзгөрүп кеткен болот. Анан кээ бир адамдар мисалы тоого же башка жака барып калышып, анан суу издеп табышса, мисалы же көлчүктөгү суу болуп калат, анча мынча балырдын же саздын сууларын жыттары же тоодон ылай суу агып калат, анан ойлонуп калыш ыктымал да, ушуга дарат алсам болобу же болбойбу депчи. Ага биз айтабыз, дарат алыш керек, анткени бул таза суу болуп эле саналат. Анткени ал суунун формасынан чыгып кеткен жок, суу бойдон эле турат. Ошол себептен адамдар аны суу деп айтат. Же чаңдап калыптыр, же жыты кичине өзгөрүп калыптыр таза нерсе менен эле деп айтат. Ошондуктан андай нерсеге биз көңүл бурбай, ошол сууларды колдонушубуз керек, кайсы жерде болбосо. Анан кийинки маселе, мисалы суу кээде ошо таза нерселер менен аралашып, башка бир формага же башка бир суусундукка же башка бир каражатка айланып калат. Ошонун өкүмү кандай? Мисалы, сокту алалы. Сокту жасоодо ага суу сөзсүз кошулат курамына. Кошулганда ал башка суюктукка айланып сок болуп калды. Же болбосо жөнөкөй эле күнүмдүк колдонгон чайды айталы. Ага биз чайды кошсок, өң өзгөрүп, суунун деген формадан башка чай деген формага өтүп кетти. Жана ошондой эле суусундуктун башка түрлөрүнүн баары тең эле. Ушул эмне деп аталат? Ушу менен дарат алып тазаланса болобу? Албетте, муну менен дарат алып тазаланса болбойт. Анткени ал суу, биз айтып аткан суу башка таза нерселер менен аралашып, суу деген аталыштан башка аталышка өтүп, ошондуктан ал суунун өкүмү калган. Албетте, ал таза нерсе, биз башка нерсе үчүн колдоно беребиз, ичип же бир нерсени жууганга мүмкүн болсо жууп кете беребиз. Бирок да ал нерсе менен дарат алганга болбойт. Гусул алганга болбойт. Анткени анын суу деген аты калган жок. Суу болчу, бирок да башка нерсе менен аралашкандыктан чай болуп кетти, сок болуп кетти, же максым жарма болуп кетти дегендей ушундай башка аталышка аталып калды. Ошондуктан аны биз суу деп эсептебейбиз. Мына ошол нерселерди билип алыш керек. Анткени адамдар ушундай нерсе көп кабыл калып, кээде сурап калыш ыктымал да, мен ушундай суу таппай калдым, мына ушундай жанымда суу бар эле, мисалы жанымда кола бар эле, фанта бар эле, ошо менен дарат алып койсом болмок беле, суу сыяктуу депчи. Биз айтабыз, жок, болбойт. Анткени ал суу деп аталбайт. Ага башка нерсе кошулуп, ал суу деген аталышынан башка нерсеге айланып калды дейбиз. Мына ушул негизги маселелер. Ушул нерселерди билип алсак, иншалла, жашообузга, ибадатыбызга керектүү болуп саналат. Бүгүнкү сабак ушу кыскача менен аяктайт. Дагы ушул темага байланыштуу болгон суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Колдон келишинче жооп бергенге аракет кылалы. Ассаламу алейкум уста. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Мисалы жамаат намазында окуп жатып, мисалы даратың бузулуп калып кеткендей так күмөндүү болсоң, бузганга болобу, мисалы жамааттан чыгып кеткенге? Же акырына чейин туруш керекпи? Жамаатта болобу же жеке намазда турсак дагы ошо дарат бузулганын аныктамайынча намаздан чыгып кеткен болбойт. Жана айтып кетпедик жогоруда хадисте. Пайгамбарыбыз намазда, ким намазда туруп ушу жели чыккандай болгон болсо, ошонун үнүн укмайынча же жытын жыттамайынча чыкпасын деген да. Ошондой эле башка дарат буза турган нерселерге да шектенип чыгып кеткен болбойт. Мисалы чейин дараты бар же жок экенин точно күмөндүү болбой, анан намаз учурунда билип калса, точно дарат албаганын билсечи, чыгып кетсе болот да. Албетте, эгерде намазда туруп дарат албаганын билип, дараты жок экен билсе, дароо чыгып дарат алып келиш керек. Бул башка маселе. Биз жана айтып аткан маселебиз, дараты бар, ошо намазга кирген, анан намаздын ичинде ошондой шектер болсо, ага көңүл бурбаш керек. Кийинки суроо. Микрофонду ачып койдук, суроо бере бериңиз. Угулуп атабы устаз? Угулуп атат. Биздин суроо истинжа маселесине тийише эле, кечиресиз устаз. Ошо боюнча суу менен сөзсүз түрдө колдонулабы же кагаз менен колдонулса да болобу деген суроо эле кетти. Истинжа кылганда суу менен албетте сууну колдонуп тазаланса жакшы нерсе, бирок суу сөзсүз түрдө шарт кылынбайт. Эгерде дарат кагаздарын пайдаланып тазаланып койсо, ошо жетиштүү болот. Бир гана кээ бир учурда кагаз менен да колдонуу мүмкүн болбой калышы ыктымал, мындай чачырап же башка жер жакка кетип калса, сөзү кагаз менен тазалаганда кетпей калган болсо, ошондо гана сууну колдонобуз. Валлаху алам. Ассаламу алейкум. Мази чыкса гусул кылынабы дейт. Мази деген бул баягы арабча сөзү.
угармандарга түшүндүрө кетели. Эми бул баягы эркектерге тиешелүү нерсе. Эркектин ушу жыныстык жагынан чыга турган суюктукту мази дейбиз. Кайсы суюктук? Бул жанагы аял затын же башка нерсени ойлонгондон кийин шахваты тарагандан кийин чыгып кете турган суюктукту мази деп айтылат. Мази чыгып кеткенде гусул алынбайт, жөн гана ошол авратты жууп, анан даарат гана алабыз. Валлаху алам. Андан кийинки суроо бар экен, дагы выделение дааратты бузабы деген суроо. Бул маселеде алымдардын ар кандай ой пикирлери бар, бирок да Аллаху алам туурасы бул нерсе дааратты бузбайт. Кени дааратты бузат деген ачык айкын далил жок. Валлаху алам. Алхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах ва аля алихи ва сахби ажмаин амма ба'д. Баштай турган сабагыбыз бул фикх илими тууралуу. Менимче кээ бир адамдарга бул илим жаңыдан тааныш болушу ыктымал, ошондуктан кичине болсо да ушул илим жөнүндө айта кетели. Фикх деген араб тилинен алынган сөз, бул арабча сөз. Бизче фикх деген тил жагынан карай турган болсок, түшүнүк дегенди билдирет. Бир нерсени адам түшүнгөн болсо, ошону факих